Ата-Мекенде Коргоочулар күнү ардагерлер үчүн атайын майрамдык кече тартууланды. Бул кечени Борбор групп курулуш компаниясы уюштурган. Ооган согушунда кызмат өтөгөн жана элге эмгеги сиңген жарандарга Кыргыздын мыкты жигити төш белгиси жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Борбор калаа Бишкек, Ата-Мекенде Коргоочулар күнү. Анын урматына арналган кыргызымдын мыкты жигиттери. Бул күндүн алкагында Борбор групп компаниясы атайын эмгеги сиңген ардагерлер үчүн чакан концерттик кече уюштурган. Кечеде эл арасында таанымал ырчылар майрамдык маанай тартуулап, аны менен катар атайын акчалай сыйлыктар чегерилди. Борбор курулуш бизди сыйлап концертке чакырышыптыр. Анан ушундай бир жакшы маанайда, жакшы эмеде баарыбызды концерт тартуулап, ошонун ичинде бизге белек тагылып, ушу чогуу куралдаштарыма дагы ар бирибизге ошо 100 000 сертификат беришти. Ала Мен районунда 170 Афган согушунун катышуучулары бар. Бүгүнкү кечеге 10 чакты, 10 балабыз келип отурабыз. Ошо бизди сыйлап чакыргандарына аябай ушу уюштуруучуларга чоң рахмат айткыбыз келет. Ошондой эле Кыргыздын мыкты жигити төш белгилери да каралган. Мындай наамга NURNEWS маалымат программасынын кабарчылары да татыды. Телеканалдын чыгармачыл жигиттерине бул наам стимул болуп, келечекке өзгөчө шык жөндөм берди дешет. Майрамга отурлай ушу биздин арзыбаган эмгегибизди баалап, ушундай сыйлык ыйгарган уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Мындай сыйлыктар көп болуп турушу керек деп ойлойм. Башка дагы баягы атуулдарга, жарандарга өзүнүн мындан аркы эмгектерин жасоого стимул болот эле да. Биринчиден бүгүн жалпы Кыргыздын мырзаларын бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Андан тышкары ушул Кыргыздын мыкты жигити наамын ыйгарган үчүн Асылзат Нуру коомдук фондунун жетекчилигине жана биздин Мирлан Жетигеновго чоң ыраазычылык билдирем. Концерттин уюштуруучулары Борбор групп компаниясынын негиздөөчүсү пандемияга байланыштуу элдер ыр чөйрөсүнөн алыстап кеткенин айтып, аз да болсо көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү максатталганын билдирди. Акыркы убактарда биз музыкадан алыстап кеттик да. Эгерде музыка, маданият чөйрөсү өнүкпөйүн, эч качан мамлекет өнүкпөйт да. Колубуздан келишинче ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Азыркы пандемия учурунда бул татаал эле нерсе болуп атат. Элдин маанайы чөккөн, бирок ошого карабастан жашоо уланат экен. Биз уюштуруп гана калбастан ушул бүгүн 23 февраль армия күнү болгондуктан биз ушул элге эмгеги сиңген атуул агаларыбызды куттуктаганды туура көрдүк. Кечеде 10дон ашуун жылдыздар өз репертуарындагы жана элдик ырларды тартуулашты. Кырдаалга байланыштуу көптөн бери мындай салтанаттарга чектөө киргизилип калган болчу. Мындан улам бул майрам ардагерлерге, деги эле майрам ээлерине көңүлдүү маанай тартуулады. Айдай Ташыбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, NURNEWS, Бишкек.